Бишкектеги белгилүү физика-математикалык номер 61 мектеп лицейинин директору Юрий Низовский үй камагына чыкты. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Эске салсак, Юрий Низовский коррупцияга шектелип 9-августта УКМК кызматкерлери тарабынан кармалган. Ыкча амиликтөө иш-чараларынын натыйжасында Низовский тарабынан түзүлгөн туруктуу коррупциялык схема аныкталган. Ал окуучулардын ата-энелеринин акча түрүндө сыйдык алып келген. Мүлктөрүн жашыруу максатында өзүнүн жакындарына жана ишенимдүү адамдарга мыйзамсыз мүлкүн берген. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө анын өзүнүн жана туугандарынын атына катталган 150 миллион сомдук 35 мүлкү аныкталган. Ошондой эле анын жашаган батирине, жумуш ордуна жана дачасына тинтүү жүргүзүлүп, чет өлкө валютасындагы өзгөчө чоң суммадагы акчалар табылган. 1991 жылдан бери директор болуп иштеп келе жаткан Низовский кылмыш жаза кодексинин 96-беренесине ылайык УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген.